ошол үй бүлөгө келин болуп бара жаткандыгыңда сага башка бирөөнү эмес, сиз биз үйүңүзгө бирөөнү киргизесизби? Но биздин ачкыч, мына жерде жата бер, биз жеген тамактан же, сен каалаганыңдай болот, биз кете берсек сен отура берсең да болот, биз өлүп калсак ушул үй сага калат деп бирөөнү киргизесиңерби? Жок. А келинди ошентип киргизип аткандан кийин чоң полномочий укукту берип, анда ал үйдүн эрежелерин да, маданияттарын да, салттарын да кабыл алып коюш керек да. Ошону эле кабыл алуу менен баш керек. Бул аял, бул эне кыйналып баласын чоңойтту. Мага ушунча каражат сарптады, эгерде мен анын чайын кайнатып, кийимин үтүктөп берип койсом, мага жагымдуу болуп, мен эчтеке болбойм, бирок үй бүлөлүк мамилелер жакшырат деп кабыл алып баш керек. Мен ушуну кылып койсом жакшы көрүп калып, мен урушпай калабы экен дегенде иш айныйт. Баарына жаккыдай, сен доллар эмессиң деген сөз бар. Өзүң бойдон эле кал. Бирок каалоо менен кыл. Кылышым керек эмес, кылсам мага жагат деп кылыш керек. Ошондо келин жакшы келин болот.